Бишкек жана Ташкент шаарында Борбордук Азия мамлекеттеринин футбол боюнча биринчилигинин тайпалык баскычындагы оюндар өттү. А тобунда Өзбекстан, Тажикстан, Оман, Түркменстан курамалары Ташкентте тирешсе, Б тайпасындагы Кыргызстан, Иран, Ауганстан Бишкекте беттештерин өткөрүштү. Белдештин эрежеси боюнча эки тайпанын жеңүүчүлөрү финалга чыкса, группасында экинчи орун алган курамалар үчүнчү орун үчүн күч сынашат. Жеңүүчү болгон Иран жана Өзбек курамалары эми финалда кезгилет. Ал эми экинчи орунду ээлеген Кыргызстан менен Оман күмүш байге үчүн күч сынашат. Кыргыз курамасы бул мелдешке жаңы машыктыруучу Штефан Тарковичтин жетектөөсүндө катышты. Тайпалык баскычтагы эки беттештен кийин Акшумкарлардын оюну, дымагы жана Тарковичтин дебюту тууралуу кыскача кеп козгойлу дедик. Алгач Ауганстан менен болгон беттеш тууралуу сөз кылсак, Кристининдин учурунда Кыргыз курамасы көбүнчө 5-1-3-1 схемасы менен ойноп, коргонууга ыктаган команда болсо, Таркович Акшумкарларды соңку убакта дүйнөдөгү күчтүү командалар ойногон 4-3-3 схемасы менен алып чыкты. Команда топко ээлик кылып, позициялык чабуулдарды уюштурууга аракет жасады. Муну менен катар Таркович техникасы мыкты оюнчуларга басым жасаары дароо көзгө урунду. Дал ушул себептен ламдагы Атай Жумашев менен Христиан Браузман старттык курамда чыкты. Браузман көлөмдүү борбордук коргоочу экенине карабай, орой стилге эмес, акылга жана техникага басым жасайт. Ал эми өткөн жылы Кыргыз премьер-лигасынын мыкты оюнчусу атыккан Атай топко айырма мамиле жасап, мыкты пастарды берүүсү менен айырмаланат. Бул беттеште эле Тарковичтин алмаштырууну жасагандан коркпогон машыктыруучу экени көрүндү. Оюнчулар кетирген кичинекей каталарга көз жумбай, дароо аларга чара көрүүлөрүн баса белгиледи. Борбордук коргоочу Тамирлан Козубаев ката кетиргенде аны дароо талаадан алып салганы эсиңиздерде болсо керек. Дал ушул алмашууларынын бир жемишин берип, оюндун аяк жагында футбол таласына чыккан Эрнис Батырканов гол киргизип жеңишти алып келди. Таркович дебюттук оюнунда жеңишке жетишип, айрым көрөрмандар аны ак жолтой атаганын кулагыбыз чалды. Ал эми Иран курамасы менен болгон беттешке токтолсок, оюн Акшумкарлардын алсыз жактарын, кемчиликтерин ачык көрсөтүп берди. Таркович бул беттеште тажрыйбалуу оюнчуларга таянды. Токотаевдин ордуна бул беттеште дарбазачы катары 36 жаштагы Антон Каченков чыкты. Борбордук коргоочу Козубаевдин ордуна Кичин, жарым коргоочу Мусабековдин ордуна Шүкүров, вингер Молдожунусовдун ордуна Алыкулов старттык курамда жайгашты. Команда мурдагы оюндагыдай эле 4-3-3 схемасы менен чыкты. Топко ээлик кылууга аракет кылды. Башында оюн тең ата жүргөнү менен ирандык футболчулар уугандыктардан алда канча күчтүү курама экенин, каталарды кечирбестигин бат эле көрсөттү. Кристининдин убагында коргонуп көнгөн Кыргыз курамасы ыргагы бат, ачык оюнда бат эле аксай баштады. Ирандыктар талаанын ортосунда Акшумкарлардын жарым коргоочуларынын майкандаса, чеберчилиги күчтүү чабуулчулары Акшумкардын коргонуусунун ташталканын чыгарды. Аларга каршы Каченковдун тажрыйбасы дагы жардамга келбей, гол аркасынан гол өткөрдү. Ал эми Кыргыз курамасынын чабуулу болгону менен сапаты жокко эсе десек болот. Мурзаевдин голун ирандык коргоочунун катасынан улам жаралган бактылуу кокусу катасак болчудай. Ирандыктардын бул беттеште физикалык, моралдык деңгээли алда канча жогору экени, оюнчуларынын чеберчилиги алда канча мыкты экени ачык көрүнүп турду. Акшумкарлардын мактоого татырлык аракети бир гана машыктыруучусу Таркович жасагандай болду. Ал баштапкы кыска пастар менен позициялык чабуул жүргүзүү стратегиясынан баш тарткан жок. Таркович ачык кармаш жүргүзүүсү келгени көрүнүп турду. Бул нерсени 1-5 утулуп атканда дагы Кыргыз курамасынын оюнчулары өз дарбазасынын тегерегине үймөлөктөбөй, чабуулга чыгууга жасаган аракети, коргонуу линиясы бийик кармалганы көрүнүп турду. Дагы бир мисал, Кыргыз курамасынын 4 гол айырма менен утулуп жатканда дагы контр чабуулга чыккан ирандыктардын 3 чабуулчусуна каршы жалгыз Кичин калганы далил боло алат. Муну менен катар Таркович алгачкы эки беттешинде тең өзүн токто кармап, оюнчуларга дагы ошол аураны берүүгө аракет кылганын баса белгилеп айтып өтсөк болот. Бул оюнда дагы ката кетирсе эч ким даябастыгын көрсөтүп, ката толгон оюнда алмаштыруу аркасынан алмаштыруу жасады. Мисал катары каршылаштарынын дарбазасына болгон чабуулуна караганда ката кетирип өз дарбазасына көп контр чабуулдарды жараткан Мурзаевди гол киргизгенине карабай алмаштырып салды. Ирандыктар ири эсепте алдыга чыгып, жеңиш колдон чыккан айкын боло баштаганда алмашуулары канча бир деңгээлде эксперименттик боло баштады. Буга мисал катары бир учурда эки борбордук чабуулчу Батырканов менен Кожонун оюн таласына чыкканын айтсак болот. Бул беттеште Кыргыз курамасында эки футболчу дебют жасады. Биринчиси дарбазачы Каченков, экинчиси чабуулчу Кожо Жоэл. Кожо алмашууга чыгып, анын үстүнө өз позициясында эмес, вингер катары ойноду. Андыктан ал тууралуу жакшы же жаман деш ал эрте дей.
Ал эми 90 мүнөт ойногон Каченков агартылган үмүттү актабай албады десек болчудай. Иран чабуучуларына жекеме-жеке да утулуп, жөнөкөй ачык соккуларды дагы голго айлантып алды. Иран менен беттеш Кыргыз курамасынын түкүрдө жаткан негизги маселесин көрсөткөндөй болду. Бул алсыз менталитет, чемпиондук жеңүүчүлүк мүнөзүнүн жоктугу. Өз стадионунда миңдеген көрөрмандардын алдында ири эсепте утулганы бир тең. Чоң айырма менен утулуп атып, кетирген катылар үчүн алмаштырылып, оюн таласынан чыгып баратып, өзүнө өзү кол чапкан оюнчулардын менталитети бир тең десек болот. Кээде жеңишке тете жеңилүүлөр болот, бирок бул беттеште андай аты өтө эле олдоксондук. Биз Бишкекте өткөн Австралия менен болгон оюнда мына 2-1 эсебинде жеңилгенбиз, дал ошол оюнду жеңишке тете жеңилүү десек болот. Белгилүү болгондой, жеңүүчүлүк мүнөз болмоюнча ири жеңиштер эч качан келбейт. Спорт дүйнөсүндө ири ийгиликтердин, даңктуу жеңиштердин баары темирдей бекем мүнөз, сынбас эриктин аркасында келгенин баарыбыз көрүп жүрөбүз. Жеңүүчүлүк мүнөздү калыптандыруу үчүн ар кайсы команда ар кандай жолду басып өтөт. Команданын менталитетин көп учурда кайсы бир күчтүү оюнчу өзү үлгү болуп, алдыга баштап калыптандырат, өзгөртөт. Айрым учурда бул милдетти маштыруучулар өз мойнуна алат. Бул мелдеш көрсөткөндөй, мындай милдетти Таркович алууга аракет кылып жаткандай. Баарынан жакшы жери Тарковичтин бул нерсени толук аткарууга тажрыйбасы, мүмкүнчүлүгү бардай. Ири эсепте утулууга карабай дал ушул факторлор келечекке болгон көп үмүттү жандырды. Аягында көрөрман иске кайрылып, КАФ оюндары тууралуу жеткиликтүү санда материалдарды даярдап бере албай калганыбыз үчүн кечирим сурап кетели дедик. Жумушка байланыштуу азыр чет өлкөдө жүргөндүктөн көп материал жасаганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок кызыктуу бир нече материал бышып даяр болуп калды деген сүйүнүчтүү кабарыбыз бар.